Прокурор 9 жылдан сурады. 29-июнда 1-май райондук сотунда 75 адамдын катына байланыштуу иш боюнча соттук отурум өтүп, анда прокурорлор шектүүлөрдү 9 жылдан абакка кесүүнү суранды. Бул тууралуу бир нече медиа өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда бул сотто жашыруунделген 3 күбөнүн көрсөтмөсү окулган. Ошондой эле айыпталуучулардын бири УКМК экс төрагасы Камчыбек Ташиев прокурорлорду айыптоо актысын колдоодон баш тартууга чакырган. Февралдын башында 75 саясатчы жана коомдук ишмерлерден турган топ президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүнү сунуштаган. 10 февралда Камчыбек Ташиев УКМК төрагасы жана министрлер кабинетинин төрага орун басары кызматынан алынган. 11 февралда Бекболот Алгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Тыйканбаев, Алык Карашев жана Курсан Асанов камакка алынган. Ал эми Камчыбек Ташиев, Нурланбек Тургунбек уулу жана Курманкул Зулушевке кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелери боюнча айып тагылган. 3 шектүүдөн эч жакка кетпөө тил кат алынган. Алар айыптоолорду четке кагып, күнөөсү жоктугун айтып келет.